бул кыран жана күчтүү шумкар сыяктуу эле өзүн улуу тоолорсуз жана эркиндиксиз элестете албастыр. Кыргызстан эгемендикке чейрек кылым илгери ээ болду. Тарых белесинен алганда кыска мөөнөт, бирок бул жол кыйла узак жана булуң буйткалуу болду десек жарашат. Ар бир жыл бизге эмне алып келди? Кандай окуяларды баштан кечирдик? Кайсыл адамдар кандай чечим кабыл алды? Кайсы жерден жеңдик жана кайсыл жерден мүдүрүлдүк? Негизи эле Кыргызстан деген кемебиз кайда баратат? Өзүбүздүн даректүү тасмабызда биз эгемендүү Кыргызстандын ар бир жылына токтолобуз. Албетте биз бардык окуяларды эскере албайбыз, бирок алардын эң маанилүүлөрүнө сереп салмакчыбыз. Анда 91-жылдан баштасак. Кыргызстан өткөн кылымдын 91-жылын кандай абалда тосуп алды? Ыдырап бараткан Советтер Союзунун бардык булуң бурчундагыдай эле бул жерде оор социалдык экономикалык каатчылык өкүм сүрүп турган эле. Кризистин белгилери көзгө өзү эле урунуп жатты. Дүкөндөрдөгү текчелер жылан сыйпагандай эң керек азык түлүккө талон киргизилген. Башкала Фрунзеде болгону 4 май куюучу жайдан бензин алуу мүмкүн эмес эле. Борбор шаарда көзгө басар Кыргызстан мейманканасындагы түтүктөр чиригендиктен ремонтко жабылган. Бул мейманкана көп жылдардан кийин гана оңдолуп бүтүп, Хаят деген ат менен кайра ачылды. Улуттар аралык касташуу күч алды. Ош облусундагы кан төгүүгө алып келген жаңжал элдин үрөйүн учурду. Жүздөгөн адамдар курман болуп, 500дөн ашуун үй-жай өрттөлдү. Жаңжалды өтө катаал чаралар аркылуу бат басышканы менен өрттүн чоктору али да түтөп турган. Жабыр тарткандарга акчалай жардам берүү же аларды өзгөчө камкордукка алуу тууралуу ал кезде эч кимдин оюна да келген эмес. Бирок турак жайынан ажырагандарга курулуш материалдары менен болсо да жардам берүү, кыйраган мамлекеттик имараттарды калыбына келтирүү зарыл эле. Советтер Союзунун президенти Горбачев жарыялаган кайра куруу жана айкындуулук саясаты Кыргызстанда алгачкы демократиялык кыймылды жаратты. Демократтарга Бишкектин айланасында жер ээлей баштаган жаштар, окумуштуулар, студенттер кошулуп жатышты. Улуттук кайра жаралуу идеясы көтөрүлүп, 1916-жылдагы үркүн биринчи жолу ачык эскерилип, СССРдеги саясий репрессиялар талкуулана баштады. Жогорку кеңеш биринчи жолу альтернативалык негизде шайланды. Парламентте таасирдүү демократтардын тобу иштей баштады. 1990-жылы октябрда сессиянын күн тартибине Союздук Республиканын президентин шайлоо маселеси киргизилди. 27 октябрь 1990 Жогорку кеңештин чечими менен Аскар Акаев Кыргыз Республикасынын биринчи президенти болуп шайланды. Аскар Акаев ал кезде Кыргызстанда жаңыдан гана аты чыгып келаткан саясатчы катары билине баштаган. Бирок жаш окумуштууну парламенттеги демократтар колдошту. Акаевдин алардан башка да таасирдүү колдоочулары бар эле. Алардын бири ошол кезде Михаил Горбачевко жакын СССР мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Крючков. Жайында партиянын 28-ci съездинде Акаев статусу туура келбесе да, КПСС борбордук комитетинин мүчөлүгүнө шайланат. Мындан улам КГБнын катышы бар деген ой калат. Бирок далай кызык али алдыда эле. Президенттикке талапкерлер Масалиев, Жумагулов жана Аманбаев биринчи добуш берүүдөн өтпөй калгандан кийин демократтар президент бол деп Чыңгыз Айтматовго сунуш кылышат. Бирок Айтматов баш тартып, өзү Союздук парламенттин депутаты Акаевдин талапкерлигин сунуштайт. Баары Акаевди издөөгө киришет. Саат 11-де Майрам Акаеванын Фрунзедеги квартирасына депутаттар телефон чалышат. Болочок президентти Москвадагы мейманканадан да таппай коюшкан эле.
Аскар Акаев кызыбыз Бермет менен академик Самарскийдин үйүнө конокко кеткенин эстедим. Бирок анын үйүнүн номерин билчү эмесмин. Издөөгө бүт Улуттук Илимдер Академиясы да кошулуп, араң 2 сааттан кийин телефон номери табылды. Бирок Фрунзе менен Алматага түнкү каттамдар жок эле. Бир гана Ошко түнкү саат 2:30 бир рейс бар болчу. Бирок жолдошум аэропортко келгенде Фрунзеге уччу самолетту 6 саатка кармап турушуптур. Ага билет беришкен. Аскар Акаевдин энеси кийин бул Кудайдын жардамы деп айткан. Акаев эртең менен сессияга кетти. Мен болсо, эгерде жеңип калса, меймандарга кандай тамак берем деп ойлонуп калдым. Тез манты жасоого кириштим. Балким, ал түнү Самарскийдин телефонун чын эле Улуттук Илимдер Академиясындагылар издеген чыгар. Бирок Советтер Союзунда адатта мындай ишти башка уюм аткарчу. Кантсе да Фрунзе каттамын токтотууга академиктердин күчү жетмек эмес. Шайлоо жыйынтыгы жарыяланган соң, Акаев менен спикер Шеримкулов түнү Ак үй алдындагы демонстранттарга чыгышты. Мына как раз ошо президент шайлаган күнү Ак үйдүн күнчыгыш тарабындагы отургучтардын баардыгы элге толтура болчу. Ким шайлана шайлоо кандай бүтөт, мунун жыйынтыгы кандай болот деп күтүп турушкан болчу да. Анан абдан эл жакшы кабыл алышты, куттукташты. Топчубек Тургуналиев Акаевдин башына ак калпак кийгизди. Кайра имаратка кирдик. Имаратка кирсек, фойеде КГБнын бир кызматкери маған кайрылып айтып калды. Мейиткан Шеримкулович, Аскар Акаев өңөрдө телефон боюнча Жумабек Асанкулов сурап атат деп. Жумабек Асанкулов ал мезгилде биздин КГБнын председатели болчу. Анан биз 3-нчы этажга маселе менин кабинетиме 7-нчы этажга көтөрүлүп, Асанкулов байке менен сүйлөшсөм айтып калды. Крючков сурап атат. Сразу эле байланыштырды Крючков менен. Мына киши менен учурашып, анан кийин Акаевга бердим. Анан Акаевди ал Крючков куттуктады. Айтты, мен азыр машинеде баратам. Анан кийин сүйлөшөлүк деп. Ошол окуяга катышкан мына Акаев гана экөөбүз. Мына Акаев, мына мен. Акаевди биринчи болуп биздин кыргыз депутаттары, кыргыз жетекчилеринен кийин башкалардан болуп дегиле биринчи куттуктаган мына ошо Крючков болду. 1990-жылы 15 декабрда Жогорку Кеңеш көз карандысыздык жөнүндө декларацияны кабыл алды. Эгемендик декларациясында республиканын аталышынан советтик жана социалисттик деген сөздөр алынып салынган. Бирок Кыргызстан Советтер Союзунда калабы же өз жолу менен кетеби деген суроо ачык бойдон калган. жылдын мартында Советтер Союзунда жаңыланган, бирок бирдиктүү өлкөнүн сакталышы боюнча референдум өттү. Кандай жаңылануу болорун эч ким билген эмес. Бирок өзгөрүүлөрдөн көбү корккон. Мен ал убакта комсомолдо иштеп жүргөм. Коммунисттер, комсомолдор үйлөрдү кыдырып, ким келет, ким келбейт деп ызычуу болуп, шаар бир шайлоодо деле ошондой ыкмалардын баары колдончу эле. А бул жолу болсо элдин баары өзүлөрү. Биздин ата-энелерибиз 18-ге чыга элек балдар деле. Биз эгерде барып ушу өзүбүздүн добушубузду берсек, СССР сакталып калат экен деген үмүт менен мен эсимде бар, ушу 97% эң көп СССРдин ичинде эң көп процент берген ушу Кыргызстан болгон. Нукура дили менен ушу СССРди сактап калайлы деген ниети бар болчу. Ал эми улуттук кайра жаралуу идеясын туу туткан кыргызстандыктар борбордун буйруктарысыз жана коммунисттердин бийлигисиз жашагысы келген. Чыгармачылык интеллигенциянын ичинде да андай адамдар көп эле. Москванын жанагындай республикаларды, анын ичинде Кыргызстанды мындай кан чеңгел менен кармап тургандай болгон. Эмне үчүн Кыргызстан республика деп, суверендүү республика деп аталат дагы. Ошол суверендүү дегендин бир алтын негизги жобосунун бирине да туура келбейт экен. Биз Москвасыз мына бара турган жакка да бара албай калганбыз. Одон айтканда.
биз толугу менен көз каранды болгонбуз да. Горбачев СССРдин ордуна федерациянын жаңы моделин кургусу келген. Бирок августта бул маселе ансыз эле чечилди. Бул тагдырдын жазмышы болчу. Он 9 августта бүткүл Совет өлкөсү Ак Куу көлү балетинин добушу менен ойгонду. Балет бардык телеканалдарда көрсөтүлүп, арасында ГКЧП, өзгөчө кырдаал боюнча мамлекеттик комитет билдирүүлөрү менен чыгып жатты. Горбачев ден соолугуна байланыштуу делген себеп менен кызматынан четтетилди. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР Борбор Азиядагы республикалар бул окуяга үнсүз көз салып турду. Жалгыз Кыргызстанда гана реакция такыр башкача болду. Биринчилерден болуп демократтар чыгышты. Эртең менен ушу билбейм, саат 8 чендирдеби, 8ге чейинби, саатты караган жокмун. Бийликке Москвада Государственный комитет чрезвычайного эме деп ушундай бир айтты. Демек Кыргызстандын тагдыры, демократиянын тагдыры аябандай чоң коркунучта турганын билдим дагы. Анан Кыргызстан демократиялык кыймылынын жетекчисинин бири болгондон кийин мен ошол замат шашып эле өзүбүздүн штабка келдим да баягы. Республиканын жаш ички иштер министри Феликс Кулов ГКЧПнын кадамдарын мамлекеттик төңкөрүш деп сыпаттады. Кулов милициянын күчтөрү менен өкмөт имараттарын коргоого алды жана президенттин коопсуздук кызматынын мүчөлөрүн алмаштырды. Кыргызстандын жетекчилигинен биринчи расмий билдирүүнү вице-президент Герман Кузнецов жасаган. Бирок ал билдирүүдөн так позиция байкалган эмес. Биз Горбачевдун кетишин ишке ашкан факт катары карайбыз деген Кузнецовдун сөзү али да тайсалдап турушканын күбөлөгөн сүт. Бирок кыска мөөнөттө эле ГКЧПнын максатынын ишке ашышы күмөндүү болуп калган. Борис Ельцин Москвадагы Ак үйдө баш ийбей өз тарапкерлерин топтой баштайт. Бүт өлкө теледен ГКЧПнын жетекчиси Янаевдин колдорунун калтыраганын байкап, булардын арты бош турбайбы дегендей ой жаралган. Ошондон кийин гана Акаевдин позициясы тагыраак боло түшкөн. Штабка мен ички иштер министри болуп турган Куловду чакырдым. Бизде ошо өзгөчө штаб түздүк эле, келип кетиңиз десем, бат эле келип калды. Бүт баягы эмелерин кийип алыптыр, тиги жөн согушка даярдангандай болуп, пистолеттерин асынып алыптыр. Анан мен айттым: Феликс Ошенбаевич, биз ушу азыр деген аскер бөлүктөрү эгерде Бишкекке кирип келсе, биз каршылык көрсөтөлү дейбиз, бизде куралыбыз жок. Менде 20 миң кишинин тизмеси турат деп көргөздүм да. Бүт баары даяр турушат азыр. Бирок бирөөнүн да колунда курал жок. Биз куралы жок танкка кантип каршылык көрсөтөбүз? Аскерлерге кантип көрсөтөбүз? Жардам кыла аласызбы дедим да. Анан Кулов карап туруп чочуп кетти, окшойт, айтты: Жапар Жекшевич, ошо Москваны өзгөр көрүп атпайсыңар дейт да. Аякта татынакай сулуу болгон орустун кыздары, демократтар танкларды токтотуп койду гүл менен дейт да. Букет гүлдөрдү алып барып солдаттарга берип токтотуп койду. Силер да ушул методго чыксаңар жакшы болот эле деди да. Ал эми Кыргызстан Компартиясы менен Мамлекеттик коопсуздук комитетинин башчысы генерал Асанкулов путч уюштургандарды колдошту. Бул үчүн Акаев Асанкуловду кызматтан алганын жарыялады. Кыргызстандын телеканалы демократиялык кыймылдын мыйзамсыз буйруктарды аткарбагыла деген жоопкерлерге кайрылууларын бүт өлкөгө көрсөтүп жатты. Ушул окуялардан кийин гана Кыргыз Республикасынын президенти ГКЧПны кескин сындаган билдирүүсүн жарыялады. 3 күндөн кийин Москвада россиялык лидер Борис Ельцин башында турган демократтардын каршылыгынан улам мамлекеттик төңкөрүштүн ойрону чыкты. Танктар Москвадан чыгарылып, Горбачев Кремльге кайтып келди. Бул Советтер Союзунун иш жүзүндө урашы. Жогорку кеңеш Кыргызстан Компартиясынын ишин токтотуп, анын мүлкүн мамлекетке алды. Бул чечим үчүн көптөгөн коммунисттер да добуш беришти. Телекке каршы биздин Кыргызстан Коммунисттик партиясынын жетекчилери ошол мезгилдеги ГКЧПнын
законсыз экенин, законсыз кадамдарга барып жаткандарын түшүнбөстөн ошо ГКЧПны колдоп койду. Сталин заманында атылган республиканын каймагы саналган 138 адамдын сөөгүнүн ата бейит көрүстөнүнө кайра коюлушу өзгөчө символ болуп калды. Алардын арасында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов да бар эле. Токсон биринчи жылдын 31 августунда Жогорку кеңеш чукул сессияга чогулуп 5 пункттан турган документ кабыл алды. Кыргызстандын көз карандысыздыгы тууралуу декларациянын кабыл алынышын калың калк кадыресе эле кабыл алды. Бул алакандай кагаздагы декларациянын тарыхый маанисин кыргыз калкы кийин гана терең түшүндү. Анткени бул жаңы өлкөнүн туулган күнү эле. Көз карандысыздык жөнүндөгү декларациянын түп нускасы Борбордук мамлекеттик архивде сакталып турат. Эгемендүү Кыргызстандын жолу дал ушул документтен башталат. Көптөр дагы деле декларация шашылыш түрдө чийки кабыл алынган деп жүрүшөт. Бирок чынында бул кыска, бирок олуттуу документтин артында чоң эмгек жатат. Бирок бул декларациянын автору ким? Ушул декларация жөнүндө ар түркүн сөздөр болуп жүрөт. Декларациянын автору менмин деп көкүрөк коелоп жүргөндөр бар. Мен ошолорго айтып коеюн, ал туура болбойт. Ал туура эмес. Себеби декларациянын үстүндө биринчиден комиссия иштеген, экинчиден комиссия иштеп келген проект эч убакта ошол бойдон кабыл алынган эмес. Өтө чоң талкуулардын негизинде бүт 350 депутаттын абдан кызыгуу менен катышуусунун негизинде кабыл алынгандагы эки декларация тең 300 катышкан депутаттардын баардыгы бир дагы киши каршы чыкпай толугу менен 100% добуш берип туруп эки декларацияны кабыл алган. Демек, бул декларациялар ошол легендарлуу парламенттин ар бир депутаты өзүн көкүрөгүн, колун көкүрөгүнө алып туруп, менин эмгегим бар деп айтса да туура. Кыргызстан реформаларга кадам таштады. Бирок бул улуу өзгөрүштөргө жаш жана саясий жылдызы жана баштаган биринчи премьер Насирдин Исанов катыша албады. Исанов акылдуу жана чынчыл саясатчы катары таанымал эле. 29 ноябрда ал Жалал-Абад облусунун бир катар алтын кең жайларын кыдырууга чыккан кезде авариядан каза тапты. Ош-Бишкек трассасынын 507 чакырымында автокырсыктан улам Кыргыз Республикасынын премьер-министри Насирдин Исанов көз жумган. Бул факт азыркыга чейин деле ар кандай божомолдорду, бул өлүм атайын уюштурулган деген ойлорду жаратып келет. Буга канчалык негиз бар? Биз ушул суроону иликтеп көрсөк. Башында биз кырсыкка себепкер болгон жүк ташуучу машинанын айдоочусу Мүкүмжан Отонбаев деген ким экенин иликтедик. Өкүмгө ылайык 8 жылга кесилген Отонбаев атайын кызматтардын кызматкери эмес эле, Шамалды Сайт кесиптик техникалык окуу жайынын шофер-инструктору болгон. Биз ал кишини издеп тапмакчы болдук. Бирок Отонбаев башка жака көчүп кетипти. Ал эми ошол кездеги облус башчы Бекмамат Осмоновдун орун басары айрым маанилүү жагдайларды айтып берди. Исанов Жалал-Абадтан машина менен сапарга чыгары тууралуу мурунтан эч ким билиши мүмкүн эмес эле. Алар вертолетко отуруп кыймылдаткычты жылыта башташкан. Бирок айланага туман түшүп, көрүнбөй калганда Исанов автомашина менен кете берүүнү талап кылган. Менин болгон бар эле. Осмонованы берели деп сунуш кылды. Кортеждин алдында майынын машинеси бараткан. 1 саат өтпөй эле бизге каргашалуу кабарды угушту. Коштогон машина кортежден дээрлик 800 метр алдыга кеткен. Ошондуктан каршы келаткан жүк ташуучу машина Исанов түшкөн унааны уруп алган. Катуу ылдамдыкта бараткан Волга жардан ала салып кетип, премьер-министр каза тапкан. Азыр кырсык болгон жерде Исановго эстелик турат. Насирдин Исановду медиктерге жеткирген кезде ал тирүү болчу. Бул тууралуу хирургдар өздөрү айтышат. Уш жерден алып келдик, уш жерден эме кылдык, сразу подключать этилди, бар уш жерден катетеризация кылдык, подключен венага. Уш жерден ушу менен эле кошо кайта эле каталка менен
алып жөнөдүк да операционныйга. Эгер эртерээк келсе сакталып каламбы же? Эртерээк келип операционныйга эгер ошо кичине эртерээк болгондо сактап калат элек да, ошо транспортировкадан да кеткен да бул жерден. Кичине давлениени көтөрө турган уколдор бергенден, мезотон, адреналин бергенден анан бир кыйкырып алды. Ошо эне деп айтты да. Эне деп эметип бир кишини эметип туруп эле ошондон кийин сөз болгон жок такыр. Мен ушул жерде турдум, бул жерде заведующий отделением бар да. Ал эми баягы кичине улгайып калган киши эле. Анан анестезиолог бул жерде алып келдик. Анан берки тайматовду деле халат кийгизип анан алып киргенбиз. Анан кирди, успеть эткен. Биз ушунчалык аракет кылдык да, шаштык да. Сокку Исанов отурган сол жакка туш келген. Ал ошондуктан оор жаракат алып көз жумган. Ал эми киши колду болду деген имиштер маркумдун жанында эл аралык авантюрист Борис Бернштейн отургандан улам тараган. Ал кийин Кыргызстандын тарыхына дагы далай кыянатчылыктарды жасайт. Бернштейн болсо аварияда жеңил жараат алган. Мына ошондуктан Насирдин Исановдун жакындары премьер өлтүрүлгөн деген ойдо. Алар менен кошо кортежде болочоктогу казакстандык олигарх Александр Машкевич да болгон. Алардын жанында ошо Бернштейн өзүнүн жардамчысы менен болду. Ал кичине аксап жүрдү. Бирок анчалык оор эмес экен, анын давлениесин да көрдүк. Анан кийин водителин алып келип калды. Водитель да онтоп аткан экен. Кийин рентгенден карасак, ошо 4-5 кабырга сынган экен, өпкөсү менен тийген да. Руль менен кысылып калган экен. Кысылып ушунчалык катуу болгон үчүн. Бирок ал дагы көпкө жатты, бизде 17 күндө жатты да. Бизде жатты эле чейналды. Өлкөдө биринин артынан бири ири жалпы союздук курулуштар токтоп жатты. Мисалы, таш көмүрдөгү Кристалл заводу. Иши токтогон Шамалды Сай ГЭСин куруу кийин улантылды. Бирок көп курулуштар бүтпөй калган. Ошол эле кезде алгачкы жеке ишкерлер пайда боло баштады. Айрыкча комсомолдук жетекчилер мамлекеттик менчикти жеке менчикке өткөрүүдө алдыга оозду. Мисалы, Кыргызстан комсомолунун жаштык жарчысы гезитинен менчик асаба өсүп чыкты. Биринчи пирамида жеке менчик радиосу түптөлүп, кийин телерадио компанияга айланган. «1991 өлкөбүздүн тарыхындагы бурулуш жыл. Ал жылды эстегенде айрымдар эркиндик бизге көктөн түшкөн таберик белек экенин айтышат. Бирок пуч уюштургандар Советтер Союзунун ар кайсы бөлүгүндө демократиялык кыймылдын каршылыгына туруштук бере албай ойрон болбоду. Алардын баары ошол убакта эч качан бир катышып, ошол эгемендүүлүк үчүн мындай күрөшүп, эми аябай Кыргызстанда коңшу мамлекеттердей болуп мындай тынч жаткан жок да. Бул жерде буркан шаркан болуп, ар кандай коомдук саясий процесстер жүрүп атты. Ошого эч кандай келгенден да коркуп, алар баягы мындайча айтканда кухнядан чыкпаган адамдар да. Ой, бизге эгемендүүлүк асмандан түшүп калды деп. Асмандан түшүп калгандарды көрүп атабыз. СССРде өз республикаларынын эгемендиги жана эркиндиги үчүн күрөшкөндөр максатына жетти. Ошентип, ал күн да келди. Hey, 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 hey.